Первый микрофон 24 KG. 24 KG, Аида Джумашева. Скажите, как вы прокомментируете похищение Орхана Инанды? Кто помимо Камчибека Ташиева проживает в государственной резиденции? И есть еще один вопрос. В последнее время очень сложно стало получать какую-либо информацию, в частности, все какие-то определенные моменты засекречиваются. Например, это переговоры по Хумтору, переговоры по границе, да? Соответственно, возникает вопрос о том, какое может быть доверие к власти, если все засекречено. Рахмат. Орхан Инанды боюнча, бул 2016 жылдан бери муну 2-3 жолу аракет кылышкан экен. 2016 жылдан бери. Биз бийликке келгенге чейин эле ушу Ош тараптан алып чыгып кетип, алып барып салып бергенге да аракеттер болгон экен. Биз бийликке келгенге чейин. Биз келгенден кийин дагы акыркы жолу болгон. Бул ошо декабрь айларында экен, эсимде жок, мен азыр муну Камчыбек Ташиев жакшы билет. Өзүн чакырып, ал айтып, мына момундай деп, өзү да билет экен аны. Ооба билем, ушундай аркаман жүрөт, мени уурдап кетебиз деп 4 жылдан бери ушундай аракет кылып атат дегенде, ошол акыркы жолкусунда өзү айткан экен. Муну мен да билем деп. Анан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич аны менен баарлашып туруп анан айткан экен, сен охранасыз жүрбөгүн. Минимум бир 2-3 адам менен жүргүн дайыма деп, ошо менен кеткен. Анан тигиндей болду эми, бул эми албетте биздин дагы баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы убагында көзөмөлгө алып мындай карабагандык, кемчилик жагы бар. Анан эми баягы революция болуп аткан мезгилдерде, ушундай баягы кыйынчылык, башаламандык болуп аткан мезгилдерде бул биздин эле өлкөдө эмес, мындай башка өлкөлөрдө дагы болуп атат. Ушу кошуна өлкөлөрдөн эле аттарын атабай эле коеюн, мен эми 2-3 өлкөдөн өзлөрүнүн ушундай фето уюмуна тиешелүү деген адамдарын алып чыгып кеткен жактар бар. Биздин өлкөдөн эле эмес бул. Госрезиденцияда ооба, Ташиев госрезиденцияда жашайт. Госрезиденцияда бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт, аны управ делами менен мен чечем. Мен уруксат бергенмин. Анткени Ташиевдин коопсуздугу керек. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, эл журт баа берип атат. Анан кийин аны мындай, сен мамлекет үчүн жаның каны жаныңды аябай иште, коопсуздугуң көчөдө кала берсин деген мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Ошондуктан Кумтөр боюнча переговор эч кандай бизде секрет жок. Мурдакыдай жаап жашырбайбыз. Анткени биз чөнтөк кызыкчылыгыбыз үчүн иштеп аткан жерибиз жок. Булардын өзүлөрүнүн чакыруусу менен мен 4 кишини жибергенмин Женевага. Акылбек Үсөнбекович баштап барды, Камчыбек Кыдыршаевич, Зулушев, ген прокурор и Теңиз Бөлтүрүк. Алар өзүлөрү суранды. Биз силерге барбайбыз, барсак камап коесуңар, ошон үчүн нейтральный территорияга келгилечи сүйлөшөлү деп. Сунушубуз бар деп. Барышты, сунушун угуп айтып келди маган. Азыр карап атабыз ал сунушту. Бардык сунушубуз аягына чыгып, баягы сунуштарын карап чечимибиз аягына чыкканда, анан кийин чечимибизди жарыялап айтабыз силерге. Мурдакыдай алардын диктовкасы менен жашаган заман бүткөн аларга. Биз чөнтөк кызыкчылыкка кызыкпайбыз. Ошон үчүн мамлекеттин гана кызыкчылыгы үчүн жасайбыз бар.